Бugunda биздин жаштар азыр проблема болуп аткан. Кыздардын талаптары өтө жогору, балдардыкы төмөн. Кыздар жөнөкөй эле кыздар мындай талаптарды дейт, бою мынча болуш керек, красавчик болуш керек, үйү болуш керек, машинеси болуш керек. Азыркы заманда 25-тен 28ге чейинки жаштагы балдар ушу айтылып аткан талапты аткарууга 80% жаштарга даяр эмес. 25-тен 28 жашка чейинки балдар болубу? 25-тен 28 жашка чейинки балдар жана кыздар талап кылып аткан нерсеге жете элек али. Алар ошо сен айткан нерсени жетиш үчүн кеминде 35ке чыгыш керек. Андай шарттарды койбош керек да. Негизги нерсени бактылуу болууну, иманын караш керек да, бисмилла деп не алдыга жылы бериш керек. Анан кээ адамдар болот да, ушу үйү дагы бар, машинеси дагы бар, баары бар, бирок бакыт жок болот. Ошондо эмне болосуң? Ошо бишип жейсиңби үйүн? Негизги нерсе диндарды тандай бергиле, иншалла бактылуу болосуңар, иншалла. Мечитке кат жазып үйлөнсө болобу дейт. Мечитке кантип кат жазып? Ондай болбойт. Мен келинчегим экөөбүз тамашалашып калдык да. Анан мен айттым, чото мени эч ким билбей атат окшойт. Мен кастинг жарыяласам окшойт. Ансарында сиз да кастинг жарыялап коюңуз. Мен үйлөнөмүн. Мага мынча жаштан мынча жашка чейинкилер болсо аламын деп Инстаграмыбызга жазып коюң. Анонимно мен ошол өзүм немесин эмне сыр сактап берем деп чыгарсаңыз мүмкүн, иншалла ниети барлар жазышы мүмкүн. Кээ бирки алтындар көрүнбөй кумдун ичинде жаткан болушу мүмкүн да. Ошого чыгып калышы мүмкүн иншалла.